Казакстан менен Венгриянын экономикалык байланыштары бекемдөөдө. Эки жактуу товар жүгүртүү быйыл рекордтук көрсөткүчкө жетиши мүмкүн. Өткөн жылдагы өз ара соода 3 эсеге өсүп 500 миллион долларга жеткен. Казакстандагы Венгриянын элчиси Андраш Баранинин айтымында быйыл көрүнүктүү өсүш божомолдонуп жатат. В этом году эта динамика не просто сохранилась, но еще выросла на 22%. Быйыл өткөн жылдагы өсүш сакталып, 22%га жогорулашы да мүмкүн болуп турат. Ошондуктан жыл аягына чейин өлкөлөрүбүздүн соода-саттык мамилелеринин тарыхындагы рекордтук көрсөткүч 700 миллион доллар болушу мүмкүн. Быйыл бирдин айында Будапештте Вишеград төрттүгү менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин тарыхый жолугушуусу өттү. Мындай формат ушуга чейин болгон эмес. Биз Польша, Чехия, Словакия, Венгрия төрттүгүнүн төрагасы катары Борбор Чыгыш Европанын көңүлүн Борбор Азия өлкөлөрүнө бурууга далалат кылдык. Центральной Европы на регион Центральной Азии. Ошондой эле Венгрия Казакстан менен визалык режимди жеңилдетүүнү да сунуштап жатат. Бул өлкө Шенген келишимине мүчө болгондуктан башка мамлекеттердин колдоосу керек. Ал эми былтыр жайында ачылган Астана Будапешт түз аба каттама эки ортодогу байланыштын тереңдешине салым кошкону талашсыз. Венгерская авиакомпания по статистике. Венгриялык аба компания биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча Казакстандагы өз убагында каттаган чет өлкөлүк компания аталды. Рейстердин 98%ы графикке ылайык ишке ашырылды. Бул рейстин аркасында бир жарым жылдын ичинде 40 миңден ашуун жүргүнчү компаниянын кызматынан пайдаланып, эки өлкөнүн борборуна барып кайтышкан. Возможностью и мы посещаем столицы наших государств. Билим тармагындагы өнөктөштүк Казакстан менен Венгрия кызматташтыгынын басымдуу багыттарынын бири. Бүгүнкү күндө казакстандык студенттерге Венгриянын жогорку окуу жайларында окууга бөлүнгөн гранттардын саны 200дөн 250ге чейин көбөйтүлдү. Анткени былтыр 200 орунга 1000 талапкер болгон. Демек, бул программага кызыгуу жогору. Казакстан менен Жапониянын ортосундагы алыш-бериш былтыркы жыл менен салыштырганда 50%га өстү. Бул тууралуу Токиодо өткөн Казакстан-Жапония бизнес форумунда белгилүү болду. Серепчилердин айтымында Борбор Азиядагы интеграциялык жараяндардын күчөшү, Каспий деңизинин укуктук макамынын аныкталуусу, Казакстандын экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмуна мүчөлүгү өлкө экономикасына инвестиция салуу үчүн жагымдуу кырдаалдарды түзүп жатат. 9 айдын корутундусу боюнча 9 айдын жыйынтыгы боюнча эки өлкөнүн ортосундагы эки жактуу соода жүгүртүү былтыркы жылдын көрсөткүчүнөн ашып 1 миллиард 400 миллион долларга жетти. 1 миллиард 400 миллион долларына жетти. Казахстан Марубени үчүн Казакстан өтө маанилүү рынок. Бүгүнкү күнү биздин компания уран жана башка да табигый ресурстарды өздөштүрүү долбооруна инвестиция салды. Ошондой эле энергетикалык жана жашыл технологияларды каржылоону көздөп жатабыз. Казакстан экономикасынын өсүшүнө карап, жеке эле Марубени эмес, башка да жапониялык компаниялар Казакстан экономикасына инвестиция салууну көздөп жатат. Казакстанда Жапон инвестициясынын катышуусу менен 50дөн ашуун биргелешкен ишкана иштейт. Бул негизинен унаа, тоген металлургия, химия, машина куруу тармактарына кызмат кылган компаниялар. Батыш Европа, Батыш Кытай чыгыш менен батышты байланыштырган 40 күндүк деңиз жолду 4 эсеге кыскартты. Автокоридорунун жалпы узундугу 8445 чакырым болот. Анын 2787 чакырымы Казакстандын 5 аймагын бойлой өтөт. Бул долбоор аркылуу өлкө экономикасына түшө турган жылдык орточо киреше 200 миллиард теңгенин тегерегинде. Жолдун курулушуна Казакстан, Түштүк Корея жана түркиялык компаниялар катышты. Мисалы, Жамбыл облусундагы 495 чакырымдык тилкеде атамекендик материалдарды пайдаланып, заманбап стандарттар боюнча 22 көпүрө, 11 жол тилкеси жана 15 жол өтмөгү салынат. Жол азыркы таңга калкаралык стандартка сай. Аталган жол эл аралык стандарттарга ылайык келет. Гүлбото бетондук төшөлмөнүн калыңдыгы 25 сантиметрди түзөт. Ал эми анын шагыл бетондук аралашмасынын калыңдыгы 18 сантиметр. Бир окко болгон жүктөмө 13 тоннага барабар. Салмак 13 тоннаны курап отур бүгүнкү таңга. Жаңыртылган жаңы магистраль жаңы демилгелерге жол ачты. Алысты жакындатып, транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатууда.
Москвадан Батыш Европа, батыш Кытай жолу менен Москвадан келе жатабыз. Казакстан менен Орусиянын ортосунда жашылча ташуу менен алектенем. ағымдағы жылдың 11 айында Қытай Халық Республикасынан әкелінетін тауарларға қатысты ресімделген Үстүбүздөгү жылдын 11 айында Кытайдан алып келинген транзиттик товарларга тиешелүү жол жоболоштуруулар жүргүзүлдү. Декларациялардын жалпы саны 261.502-ни түзүп жатат. Бул 2017 жыл менен салыштырганда 20%га көп. Транзиттик мүмкүнчүлүк, транзиттик ташуулардын баары жигердүү өнүгүүнү көрсөтүүдө. Улут мерчеминин 65-кадамында көздөлгөн мультимодалдык унаа коридорун өнүктүрүү багытында таасирин тийгизип жатат. қадамында көзделген құрылған мультимодальды көлік дәлізін дамыту барысында ықпалын тигізіп отыр. Батыш Европа, батыш Кытай автокоридорунун боюнда жаңыдан ишканалар курулуп, курулуш материалдарынын өндүрүшү жанданды. 2020 жылга карай ушул магистралда жыл сайын 30 миллион тоннадан ашуун жүк ташылат. Өнүккөн инфраструктура жана сапаттуу жолдор автотуристтердин санын көбөйтөт. Борбор Азияда теңдеши жок тегирмен Костанай облусунда жайгашкан. Өндүрүш жайы эң мыкты жабдыктар менен жабдылып, автоматташтырылган. Тегирмендин өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 155 000 тонна un чыгарууга жетиштүү. Ишкана Өзбекстан, Тажикстан, Ооганстан, Кыргызстан менен Азербайжан өлкөлөрүнө экспорт кылат. Эми аны менен чектелбей Кытай өлкөсүнүн рыногун өздөштүрүүнү көздөөдө. Бул уникалдуу. Тегирмендин Казакстанда, Орусияда керек болсо Борбор Азияда комплекстен долбоордук нускасы жасалган Түркия өлкөсүндө альтернативасы жок. Мы открыли для себя Китай. Биз Кытай рыногуна жол ачтык. Азыр контейнерлерге алгачкы жүктөрдү жүктөдүк. Алдыдагы убакытта Кытайга алгачкы 20 000 тонна өнүм жөнөтөбүз. Ишканадагы даяр өнүмдү оруудан баштап бүткүл өндүрүш циклы автоматташтырылган. Технологиялык жараянды санариптештирүү дүйнөнүн ар бир жеринен өнүмдү башкарууга мүмкүнчүлүк берет. Сизге интернет желеси гана керек. Мисалы, ундун өнүмдүүлүгү менен иштетилген дандын көлөмүн онлайн системада көрө аласыз. Мы имеем возможность производить. Жаңы жана заманбап автоматташтырылган технологиялардын аркасында ундун түрлөрүн, кондитердик, макарон өнүмдөрүнө арналган түрлөрүн чыгарууга жөндөмдөбүз. Казакстандагы эң ири тегирмен комплекси чет өлкөлүк капиталдын катышуусу менен ишке кошулган. Долбоорду ишке ашырууга 5 миллиард теңге каржы салынган. Қазақстанның жақсы болған. Бизге Казакстандагы ушундай ишканалардын курулушуна инвестиция салуу эффективдүү. Өлкөдө ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бизге жер бөлүндү. Инфраструктура менен камсыз кылып жатат. Ошондой эле салыктын жарымын төлөйбүз. Банктан алынган насыя пайызынын жарымын мамлекет төлөйт. Костанай облусунда жылына 1 миллион тоннадан ашуун un чыгарылат. Бүгүнкү күндө жогорку технологиялык тегирмен комплекси көлөмүн 16%га өстүрүп жатат. Азия өнүгүү банкы Борбор Азия менен Кавказ аймагындагы ички дүң өнүмү боюнча божомолун жаңыртты. Бул көрсөткүч буга чейин 4,1% болсо, эми 4,2% деңгээлинде божомолдонуп жатат. Казакстандын ички дүң өнүмү да 3,7%дан 4%га өскөн. Анткени менен аймактын кээ бир өлкөлөрүнүн экономикасынын өсүшү басаңдайт. Бул мамлекеттик инвестиция көлөмү азайган Азербайжан менен Грузияга тиешелүү. Ал эми кийинки жылы Азия өнүгүү банкы Борбор Азиянын ички дүң өнүмү 4,3% деңгээлинде болот деп божомолдоодо. The entire Central Asian region, to my understanding, could be an extremely important Биз келечекте Борбор Азия өлкөлөрү аймак экономикасынын өнүгүшүндө маанилүү ролго ээ болот деп ойлойбуз. Бул дүйнөдө бир нече жаңы идеялар менен жаңы долбоорлор пайда болот дегенди билдирет. Ушул жылдан баштап Борбор Азия аймагындагы өнөктөштүктөн кандай өнүгүп жатканын көрүп жатабыз. Ал жигердүү түрдө өнүгүүдө. Since starting from this year, we are experimenting, we are seeing a spring of relationships across Central Asian countries. Өзбекстан визалык саясатты жеңилдетүү иш-чараларын улантып жатат. Борбор Азиялык мамлекет алдыдагы убакытта дагы бир нече мамлекет менен визасыз режим киргизүүнү караштырууда. Тизмеде Евро биримдикке мүчө өлкөлөр да бар. Жыл башында Өзбекстан, Израиль, Индонезия, Түштүк Корея, Малайзия, Сингапур, Түркия, Жапония жана Франция жарандары үчүн визасыз режим киргизген. Ага кошо дагы 39 өлкөнүн жарандарына туристтик визаларды алуу тартибин жеңилдетти. Бул тизмеде Казакстан да бар. Быйылкы жылдын 9 айында Өзбекстанга келген чет өлкөлөр
өлкө жарандарынын саны 2 эсе өсүп, болжол менен 4,5 миллион адамды түзгөн. It took me 10 minutes. The visa has come in 3 days. Мен бул өлкөгө келүү үчүн керектүү документтерди интернет сайт аркылуу тапшырдым. Өзбекстан менен Индия ортосундагы визалык режим өтө ыңгайлуу жасалган. Эшикте кыштын алгачкы айы болсо да, Өзбекстанда күн жылуу экен. Эми Самаркандка барсам деген оюм бар. Анткени визанын мөөнөтү 1 айга жетет. Coming from India, it's a little different because it's not so crowded. Эскерте кетсек, Өзбекстан менен Казакстандын ортосунда да визасыз режим киргизилген. Бул эки ортодогу туристтик саякаттардын жогорулашына түрткү берди. Өзбекстандыктар түрк дүйнөсүнүн руханий борбору Түркистанга, Астана жана Алматы шаарларына байма-бай барышса, Казакстан жарандары коңшу өлкөнүн Ташкент, Самарканд жана Бухара шаарларына саякаттоону тандашат. Маңғыстау облусунда 5 байыркы жер алдындагы мечит менен 20 кудук табылды. Аймак тарыхчылары ушундай олжого тарыхый маданий объекттерди изилдөөгө багытталган комплекстүү экспедициянын алгачкы мезгилинде болушту. 19-кылымга тиешелүү жер алдындагы мечиттер Маңғыстау менен Түп Караган райондорунун аймагынан табылган. Ал эми кудуктар эсепке алынып, аймактагы кудуктар картасына кирет. 19-кылымдын 20-жылдары аймакта 4168 кудук болгон. Экспедиция жумушуна алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн 40 окумуштуу катышты. Алар археологиялык эстеликтерди изилдеп, этнографиялык маалыматтарды чогултушту. Открываются новые страницы. Раньше, если мы говорили... Ушуга чейин 1 жана 9-кылымдардын аралыгындагы Маңғыстау аймагына тиешелүү бир дагы маалымат катталган эмес. Аймакка жасалган экспедициянын аркасында байыркы тарыхтын жаңы барактары ачылып жатат. Көптөгөн эстеликтер табылууда. Новые памятники, которые дают нам новую информацию. Түркистанда Астана тарыхы аттуу китептин англис тилиндеги нускасынын тушоосу кесилди. Жыйнак 3000 даана менен жарык көргөн. Китептин автору, тарых илимдеринин доктору Зиябек Кабулдинов бул эмгекти жазуу үчүн 4 жыл изденгенин айтат. Жаңы чыгармада Астананын кандай болгону, аны өлкө башчысынын Алматыдан кандай көчүрүп алып келгени көркөм сүрөттөлгөн. Ошондой эле ушул аймакта өмүр сүргөн Кажымукан Моңайтпасов, Жумабек Ташенов сыяктуу инсандар тууралуу да кеңири баяндалган. Китепте аны менен бирге казактын улуттук ада салты, кол өнөрчүлүгү ар тараптуу чагылдырылган. Ағылшын нұсқасы быйыл шықты, осы қасиетті. Англис тилиндеги нускасы быйыл жарыкка чыкты. Ушул касиеттүү Түркистанда эл аралык университетте эң биринчи жолу тушоосу кесилип жатат. 20 өлкөдөн келип, ушул жерде окуп жаткан студенттер өздөрүнүн өлкөсүнө барганда өзүнүн борборун, президенттин көз карандысыздыгын урматтаган ушундай китеп чыкты деп айтышат. Сиздигин калай курметтеп атыр деп олар айта баратын болот. Чымкентте биология сабагынын мугалими өлкөдөгү жалпы билим берген мектептерге окуу куралын жазып чыкты. Мугалим Алина Соловьева азыр балдарга билим берүүнүн жаңы усулун колдонуп жүрөт. Мугалим өзүнө берилген 45 мүнөттү окуучулар менен пайдалуу өткөрүүнү адатка айландырган. Ал ар бир сабагында жаңы усулдарды колдонот. Башкача айтканда, өзү изилдеп, көзү жеткен технологияны окуучуларына сунуштайт. Сунуштап эле койбостон жеңил түрдө түшүндүрөт. Ал бүгүнкү күндүн балдарын эмне кызыктырат? Аларды сабакка жана окуу куралына тартуунун кандай жолдору бар деген суроолордун жообун тапкан инсан. Алинадан сабак алган бүтүрүүчүлөр ар түрдүү илимий долбоорлор менен олимпиадалардан жеңиш менен кайтышат. Кысынын сабагы өтө кызыктуу өтөдү. Ол сабак өткөндө барлык нерсени. Алина Робертовнанын сабагы абдан кызыктуу. Ал сабак өткөндө бардык жактарды караштырат. Бардыгына терең маани берет. Тили да абдан жеңил. Анын китебин окуган кезде же анын сабагына кирген мезгилде биз биология дүйнөсүнө кирип кеткендей болобуз. Мыкты мугалимдин жарык көргөн эмгектери көп. 2005-2008 жылдары илимий практикалык эмгектери жыйнак болуп чыккан. 2004 жылдан бери мектеп китептерин чыгарган биримдиктин туруктуу автору. Ал эми былтыркы жылдан баштап орто билим берүү уюмдарында жаңыртылган мазмундагы биология сабагынын жалгыз автору. Дальнейшие планы закончить
Алдыдагы планда жаңыртылган билим мазмунуна тиешелүү 11-класска арналган биология сабагынын китебин толук аяктоо турат. Андан кийин шакирттеримди ар түрдүү жарыштарга даярдоону колго алам. Китеп менен алектенип жатканыма 3 жыл болду. Чебер машыктыруучу болуудан алыстап кеттим. В командах школьных предметных олимпиад. Алина коомдук жумуштарга да жигердүү катышып келет. Бүгүнкү күндө Алина Соловьева билим берүү ишинин мыкты кызматкери, жыл мугалими. Ошондой эле анын мамлекет башчысынан алган жигердүү эмгеги үчүн атагы аны бийик ашууларга жетелейт. Казактын көрүнүктүү ырчысы, акын обончусу Естай Беркинбай уулунун ысымы Анкарада даңазаланды. Композитордун 150 жылдыгына карата Түркиянын борборунда атайын иш-чара өттү. Жыйынга Түркиянын белгилүү инсандары, дипломатиялык миссия жетекчилери жана акындын туулган жери Павлодар облусунан коноктор келишти. Иш-чарада түрк дүйнөсүнө Кусник Орлан ыры менен таанылган инсандын чыгармачылыгы тууралуу айтылып, Павлодардык өнөр жамааты анын автордук ырларын аткарды. Қазақтың маңдайалды Бул Казакстан үчүн чоң сыймык жана мыкты көрүнүш. Ушундай иш-чаралардын аркасында бизди өлкөбүздөн чет жактарда да тааный алышат. қазақ ел үшін үлкен мақтаныш деп санаймын. Түрксой өнөрпоздорунун мааракелик турнеси уланууда. Эл аралык уюмдун 25 жылдыгын белгилүү алкагында Парижде камералык жаштар оркестринин концерти өттү. Казакстан, Азербайжан, Кыргызстан, Түркмөнстан менен Түркия өлкөлөрүнүн музыканттары өнөр сүйгөн коомдун алдында түрк тилдүү мамлекеттердин композиторлорунун чыгармаларын аткарышты. Түрксой мындан 25 жыл мурун 6 мамлекет бир эл эрежеси боюнча түзүлгөн. Андан бери биздин уюм түрк элдеринин маданиятын, өнөрүн, адабиятын, башка да руханий баалуулуктарынын Бириккен Улуттар уюму Евробиримдик ЮНЕСКОнун деңгээлинде жайылтып келет. Түрксойдун кадыр баркын жогорулата беребиз. Тарыхы терең тамыры бир боордош элдердин руханий бай мурасын сактоо Түрксой карманган башкы милдет. Мааракелик кечеде белгилеп көрсөтүлгөндөй, эл аралык уюм ушул багытта көптөгөн иш-чараларды уюштуруп келе жатат. Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Түркмөнстан жана Түркия сыяктуу өлкөлөрдү билем. Бирок алардын төл музыкалык чыгармаларын биринчи жолу уктум. Ошондой обондуу музыкалар кулакка жагымдуу. Ал эми көмөкөй менен ырырдоо өнөрүнө да таң калдым. Сегодня был замечательный концерт. Ушундай сонун концерт. Чындыгында Түрксой бардыгыбыз үчүн абдан жакын уюм. Өнөрпоздор тартуулаган маарике эң сонун. Сой, Түрксой, который для всех это праздник. Түрксой уюмунун жыл сайын өткөргөн ар түрдүү фестивалдары, адабий конгресстери, сүрөтчүлөрдүн жолугушуулары жана форумдары түрк тилдүү элдердин маданий ишмерлери менен илимий өкүлдөрүнүн тажрыйба алмашуусуна мүмкүнчүлүк берет. Сүйүү, достук жана чындык тууралуу жомок. Астана балет театры борбордун тургундары менен конокторуна кышкы жомок даярдап жатат. Петр Ильич Чайковскийдин өзгөчө жаңы жылдык Шелкунчик балетин театр артисттери менен Казак улуттук хореография академиясынын окуучулары бирге сахналаштырат. В преддверии Нового года мы готовим целую серию спектаклей «Щелкунчик». Жаңы жылдын алдында «Щелкунчик» спектакль сериясын даярдап жатабыз. Бул биздин балдарга, алардын ата-энелерине жана бардык көрүүчүлөргө арнаган белегибиз. Спектакль башкалардан бир аз өзгөчө болот. Анткени ал көрүүчүлөргө жаңы жылды сездирип, кыялдарга жетелеген атмосферага бай. Ага абдан көп бала катышат. Хореография академиясынын окуучуларын тарттык. Анын аркасында спектакль, мультфильм, керек болсо жеке тасма сыяктуу болот. Аны балдар менен улуу мундун өкүлдөрү кайра-кайра көрөрүнө ишенем. Такую окраску, что это спектакль, он как мультфильм, как фильм какой-то. Красивый такой сказочный фильм. Мариинскийдин көрүнүктүү спектаклинин бирине айланган «Щелкунчикти» борбордук театр Василий Вайнонендин нускасы боюнча сахналаштырат. 3 актылуу спектакльде театрдын 40 артистинен башка академиянын 150 окуучусу өнөр көрсөтөт. Уюштуруучулардын айтымында спектакль балдардын гана эмес, улуу муундарга да жагары шексиз. Анткени бул спектакль сыйкырдуу майрам тартуулайт. Сейчас мы как раз готовим этот спектакль. Это в начале
У нас же очень много персонажей. Это свыше 100. Биз азыр бул спектакльди даярдап жатабыз. Каармандар абдан көп. Аз убакыттын ичинде 180 жасалма чач кийип жетиши керек. Аларды жууп ийилип даярдап коебуз. Бул биздин башкы каарманыбыз Шелкунчиктин жасалма чачы. Ал эми бул жасалма чач даяр. Аны азыр кийүүгө болот. Бул болсо Машанын өрүм чачтары. Аны өзүбүз жасадык. Готовы? Придет артист, мы оденем на артиста. Это локоны Машеньки. Машеньки, это мы изготавливали сами. И это ее бантик. Өзгөчө спектакль керемет хореография, жомоктук арт инсталляция, колго тигилген костюмдар. Мунун баары Чайковскийдин мукамдуу обону менен абдан айкалышат. Жаңы жыл алдында 5 айынын 22 менен 31 аралыгында көрүүчүлөр жомоктун сыйкырдуу ааламына сапар алышат.